Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Ден соолугуңар жакшыбы? Маанайыңар кандай? Анда бүгүнкү кырдаалга байланыштуу онлайн сабагыбызды баштайбыз балдар. Кыргыз тили 5-класс. Сабагыбыздын темасы ар бир кесип маанилүү. Сабагыбыздын максаты окуучулар жаңы сөздөрдүн ч, пос, кер мүчөлөрүнүн маанисин түшүнүшөт. Ал мүчөлөрдүн жардамы менен жаңы сөздөрдү жасай алышат. Ар бир кесиптин биздин турмушта зарылдыгын түшүнүшөт. Кеп маданиятына көнүгө беришет. Сабактагы активдүү сөздөрдүн маанисине жараша колдоно алышат. Алган билимдерин турмуштук кырдаалдарда колдонууга көнүгүшөт. Жаңы лексикалар менен таанышабыз. Фермер, фермер. Ишкер, ишкер. Элчи, элчи. Укукчу, укукчу. Актер, актер. Коргоо, коргоо. Ишенич, ишенич. Сактоо, сактоо. Чыдамкайлык, чыдамкайлык. Эмгекчил, эмгекчил. Сабаттуу, сабаттуу. Ушул сөздөрдү пайдаланып сүйлөм түзөбүз балдар. Урматтуу окуучулар, урчкаңарды алып, дептериңерди коюп, жакын отуруп, суроого көңүл бургула. Ал курган үйлөр кандай экен? Эмне үчүн ал улуу куруучу? Тигүүчүнүн колунда эмнелер бар? Сага кандай кесип жагат? Сен чоңойгондо ошол тандаган кесибиңер менен иштейсиңерби? Бул өтүлгөн сабактагы суроолор балдар. Жообун жазып, мага WhatsApp аркылуу жөнөткүлө. Эсиңерге тутуп алгыла. Балдар, эмне деген суроо берилген сөздөр жана ким деген суроо берилген сөздөр. Иш, илим, кызмат, өнөр. Ал эми иш дегенге кер мүчөсү уланса, ишкер. Ким деген суроо берилип калган. Ким? Ишкер. Илим деген сөзгө пос деген мүчө уланса, илим пос. Кызмат кер, өнөр пос. Көрдүңөр балдар? Кер, пос деген мүчөлөр бул сөз жасоочу мүчөлөр. Ал эми өткөндө сабакта өткөнбүз ч мүчөсү дагы бар. Аны түшүнүп өттүк балдар. Кесипти билдирген сөздөргө кер, пос мүчөлөрү жалганат. Бул адамдардын кесиби кайсы? Бул адам көп окуп, иштеп, илимий изилдөөлөрдү жүргүзөт. Ал ойлонгонду жакшы көрөт. Карагылачы балдар сүрөттө. Бул ким экен? Бул илимпоз. Бул адам жер айдап, буудай өстүрөт. Ал эмгектенүүнү жакшы көрөт. Сүрөттө бул адам ким экен балдар? Фермер. Бул адам ар кандай ролдорду аткарат. Ал киного да тартылып, ошондой эле театрда да ролдорду аткарат. Ал ар кандай ролдорду аткарганды жакшы көрөт. Бул ким балдар, сүрөтүнөн көрүп турасыңарбы? Бул актер. Бул адам жоопкерчиликтүү. Ал ишканаларды ачып адамдарга жардам берет. Ал адамдарга жардам бергенди жакшы көрөт. Ким бул балдар? Бул ишкер. Бул адам чет өлкөдө иштейт. Кыргызстан менен башка чет өлкөлөрдүн ортосунда байланыш түзүп жатат. Ал Кыргызстандын жарандарына жардам бергенди жакшы көрөт. Бул адам ким? Сүрөтүн карагылачы балдар. Бул адам элчи. Бул адам мыйзамдар менен иш жүргүзөт.
Ал адамдарга кеңеш берип, алардын укуктарын коргойт. Ал адамдардын укугун коргогонду жакшы көрөт. Бул ким, балдар? Бул укукчу. Түшүндүңөрбү, балдар? Анда дептериңерди алгыла дагы, балдар. Таблицаны ушундай кылып сызасыңар. Таблицада сөздөр кайсы кесипке таандык экендигин плюс белгиси менен белгилегиле же кошуу белгиси менен коргоп жатат. Бул кайсы кесипке тиешелүү, балдар? Бул укукчу коргоп жатат. Байланыш түзүп жатат. Элчи байланыш түзүп жатат, балдар. Илимпоз изилдөөлөрдү жүргүзүп жатат. Ишкер ишкана ачып жатат. Актер рол аткарып жатат. Фермер жер айдап жатат. Ушундай кылып белгилейсиңер, балдар. Анда ырды окуйбуз, балдар. Кайсы кесип жөнүндө айтып жатканын айтып бергиле. Элчи көрө билип алысты, коргоп элдик намысты. Элчи болуп барсам дейм, өлкөлөргө алыскы. Эл ишеничин актасам, эл достугун сактасам, дүйнөдөгү эң бир чоң өлкөлөргө каттасам. Бул кыргыздын уулу деп чыгып элге атагым, келет менин дүйнөдө урмат менен жашагым. Көрдүңөр, балдар? Бул кайсы кесиптин ээси экен? Бул элчи экен, балдар. Элчилер көптөгөн чет мамлекетте иштешет. Аз сүрөттөрдү карагылачы, балдар. Бул ким? Москвадагы биздин элчи Алибек Жекшенкулов. Экинчиси Өзбекстанда Кыргызстан элчиси Ибрагим Жунусов. Балдар, билип алдыңарбы? Анда 22-нчи көнүгүнү иштейсиңер, балдар. Сүйлөмдөрдүн бөлүктөрүн байланыштырып жазып, бири-бириңерге окуп бергиле жана дептериңерге жазгыла. Элчи эмне кылат? Элчи эл ишеничин актайт. Калганын, балдар, өзүңөр жазгыла. 3 бөлүктү бириктирип, сүйлөм түзүп жазгыла, балдар. Үйгө тапшырма 23-чү көнүгүдө 65-нчи бет. Аны дептериңерге жазасыңар. Ал эми 20-чы көнүгү элчи деген ырды чаттайсыңар, балдар. Чаттап WhatsApp аркылуу мен менен байланышасыңар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Саламатта